Маймак айылынын тургуну Бурулкан Сейиткулова 44 жылдан бери ушул айылда жашайт. Ал таза сууну үйүнөн 200 метр аралыктан ташып келет. Күнүнө жок эле дегенде бир үй бүлө үчүн 30 литрдан кем эмес таза суу керектелет. Мен бул айылда 78 жылдан бери жашайм. Ошол 78 жылдан бери эле ушул суу, таза суу көйгөйү бизде ушул айылда дайыма биринчи орунда туруп келет. Ноонтуп, челектеп ташыйбыз сууларды колонкалардан. Кыздарыбыз ташыйт, келиндерибиз ташыйт, анан жок болуп калганда ушинтип өзүм ташыйм. Суу деген дайыма керек болуп турат, көп колдонобуз. Башка айылдарга барсак кызыгабыз да просто. Үйлөрүндө суу бар, ысык суу бар, мустак суу бар, душтары бар дегендей. Биз деле ошондой заманбап немеде жашагыбыз келет. Маймак айылынын таза сууга болгон муктаждыгы эми жоюлат. Бул үчүн Аристен колдоо көрсөтүлүп, жаз айында түтүктөрдү орноштуруу иштери башталат. Бул долбоор Баткен жана Талас облустарындагы айылдарды таза суу менен камсыз кылуу менен биргеликте санитардык абалды жакшыртуу максатында иштелип чыккан. Таза суу дени сак жашоо демекчи. Айыл тургундары таза суунун айылга тартылышын чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Бизде Маймакта таза суу көйгөй болуп, ошо таза суу проект Арис аркылуу ишке ашырылып, ошо буйруса жазында башталат иштер деп ишенип отурабыз. Алдын ала азырынча тренингдер ар бир көчөдө, ар бир жааматта окуулар болуп атат. Элде азырдан баштап үйрөтүп, ошо колду кандай кармаш керек, личный гигиенаны кандай сакташ керек деп ошону алдын ала үйрөтүп албасак, анан таза суу кирип бизге келгенде, ар бир түтүнгө уланып келгенде эл дайым болот. Маймак айылындагы Райкан Шүкүрбеков атындагы орто мектебинде 147 окуучу билим алат. Бул мектеп өткөн жылы Арис долбоорунун колдоосу менен оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн. Ремонт иштери үчүн 19 миллион сом бөлүнүп, мектеп заман талабына ылайык жасалгаланган. Бирок бүгүнкү күндө таза суунун жоктугунан жаңы ажатканалары, кол жуучу жайлары иштетилбей турат. В нашей школе проект таза суу. Биздин мектеп былтыркы жылы толук капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн. Бирок биз азыр суунун жоктугунан бул жакты иштете албай жатабыз. Мисалы суу чорголор Аристон баары коюлган. Суунун жоктугу көйгөй жаратып жатат. Эми Аристин колдоосу менен таза суу киргизилсе, мектептин ичинен суу чыгарып, окуучуларыбыздын санитардык гигиенасын жакшыртууга да шарттар түзүлөт. Дети могут полноценно пользоваться внутренними туалетами. Бүгүн 15 октябрь бүткүл дүйнөлүк таза колдор күнү. Таза суунун жоктугу адамдардын ар кандай ооруларга чалдыгышына себепкер болот. Аристин айылдарды таза суу менен камсыз кылуу долбоорунун максаты Баткен жана Талас облустарындагы айылдарды таза суу менен камсыз кылуу менен биргеликте санитардык абалды жакшыртуу болуп саналат. Бул жагдайда мектеп окуучулары алдын ала санитардык нормаларды так сактоого үйрөнүп жатышат. Бул долбоор эки багытта иш алып барат. Биринчиси айылдарда кожолуктар менен иш алып баруу жана экинчиси мектептердеги суу, санитария жана гигиена мамилесин жайылтуу болуп саналат. Долбоордун жалпы наркы $60 миллион, анын ичинен $30 миллион бул Сауд өнүктүрүү фондунан, ал эми $20 миллион Ислам өнүктүрүү банкынан, ал эми 10 миллион бул Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан каржыланып атат. Бүгүнкү күндө жалпы Талас облусу боюнча 10 айыл пилоттук айыл болуп киргизилген. Анын ичинен 12си мектептер болуп саналат. Долбоор быйыл жылдын июнь айында башталды. Буюрса жалпы 10 айылга суу киргизилген турат. Маймак айылы боюнча 5 километр жерге суу түтүктөрү орнотулуп, жалпы айыл тургундары таза суу менен камсыз болушат. Гулера Нурболотова, Чыңгыз Бокошев, Кара Бура району.